Салам достор, каналыма кайрадан кош келиңиздер. Бүгүн бир жаңы рубрика ачылды менин каналымда. Бул рубрикада эмнелерди сүйлөшөбүз. Бул рубрикада дүйнө жүзүндөгү башка улуттар, башка элдер акчаны кантип чогултушат, акчаны кантип инвестициялашат, жана акчаны кантип колдонушат, ошолор жөнүндө кыскача видеолор тартылмакчы. Анда эмесе бүгүнкү видеобуздун биринчи улуту бул Кытайлар жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Кытайлар акчаны кантип чогултушат, алар акчаны кантип көбөйтүшөт, кантип инвестициялашат. Силер акыркы убакта байкагандай эле Кытай мамлекети аябай байып атат. Азыр дүйнөдөгү эң үлкөн экономикалардын бири болгон Кытай. Анда эмесе ошо биринчи видеосу Кытайларга арнайлык. Кытайларда акча чогултуу бул кандайдыр бир жөн эле бир нерсе эмес, буларда бир кадимкидей эле маданият болуп саналат экен. Анткени ар бир кытайлык акча чогултууну кичинекей жашынан эле үйрөнөт экен. Кичинекей бала бакчага барган жаштан баштап үйрөнөт экен. Мисалы, балдарын туулган күндөрүндө булар балдарына кызыл конверттин ичине акча салып, ошону белек катары беришет экен. Жана ошол акчаны көбөйт, жана ошол акчаны өзүң сарптабай колдон, ошол акчаны дагы көбөйткөндү үйрөн деп ошол акчаны берип атканда дагы ушундай мындай кеңеш айтышат экен да. Көбүнчө кытайлар бири-бирине каалап айтканда дагы сен бай бол, сен миллионер бол деп каалашат экен. Эми кытайлар кантип акча чогултушат? Буларда булар 100дөн мисалы айлык алганда ошонун 10% эле колдонушат экен дагы. Ошо 90% булар кандайдыр бир инвестиция кылышат экен, кандайдыр бир ошо атайын жанагындай банкка салып ошону көбөйтүшөт экен да. Мисалы, буларда $10 бар болсо, ошонун бир эле долларын сартышат экен. Калганын чогултушат экен, көбөйтүшөт экен, инвестиция кылышат экен. А бирок ошол алган акчасынын 10% сартышат экен да, калган проценттери жалында калат экен. Мисалы, кымбат же бренд кийимдердин артынан чуркашпайт экен. Эми бул жерде мен айтып аткан жерде көбүнчө кытайлардын абалын айтып атам. Албетте эң бай кытайлар бар, эң бай ушундай Кытай бизнесмендери бар. Алар атайын кымбат брендтерди баягы биз Европага барганда, Америкага барганда көрүп калабыз го, аябай бай. Бул биз жөнөкөй азыр орточо Кытайда жашаган орточо улут жөнүндө орточо мындай ушундай населениени айтып жатабыз. Ошолор айткандай, булар мисалы жанагы брендти кубалашпайт экен. Булар мисалы кымбат бренд, кымбат кийимдердин артынан чуркашпайт экен. Биз бул жерде орточо айлыкка жашаган кытайлар жөнүндө сүйлөшүп атабыз достор. Кытай миллионерлер албетте алардын колунан келет, алар жанагындай Gucci, Louis Vuitton жанагындай башка брендтерди кийишет, аларга акчалары жетет. Бул жерде биз жөнөкөй орточо айлык алган кытайлар жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Бул биринчи болду. Эч качан брендтин аркасынан кубалашпайт экен. Кымбат брендтердин аркасынан кубалашпайт экен. Дайыма мындай арзан жупуну кийишет экен. Экинчи бул эч качан сырттан тамак ичишпейт экен. Дайыма үйдөн тамак жасап, үйдөн тамактанышат экен. Мисалы, көп учурда биз эгер акчабыз болсо эле, биз мисалы сыртка чыгып ошо сырттан кафеден, ресторандан тамак ичкенди жакшы көрөбүз. Кытайдын көп адамдары, ошо Кытайдын жашаган населениясы көп учурда өздөрү үйдөн тамак жасап, үйдөн тамактанганды жакшы көрүшөт экен дагы. Анткени булар көп акча сарптагандай жаман көрүшөт экен дагы. Ошон үчүн дайыма кээде эле сырттан тамак ичпесе, көп учурда өздөрү үйдөн тамак жасап, үйдөн тамактанышат экен. Бул экинчи болду. Үчүнчү, булар баардык төлөмдөрдү, кандай бир төлөм, банка болобу, кандай бир нерсеге төлөбү, баардык төлөмдөрдү булар накта, наличка акча менен төлөшөт экен. Эгер ошол өтө керектүү бир нерсе, буюмга акчасы жетпей аткан болсо, анда башка убакытта алганга чейин күтө турушат экен. Мисалы, бизде барго, акчабыз жок болсо эле барып тиги эң акыркы модельдеги телефонду алып, акчасы жок болсо эле барып эң акыркы модельдеги машина алып, ушундай барго. Аларда андай нерсе жок экен. Булар эгерде ошол ала турган нерсесинин акчасы жок болсо, накта акчасы, бул жерде наличка жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Эгерде ошол наличка акчасы жетпесе, анда булар эмки айга же болбосо кийинки ошол акчасы болгонго чейин күтө турушат экен. Эч кандай мындай шашылыш мындай иш кылышпайт экен да. Достор, бул үчүнчү болду. Эми төртүнчү, бул кытайлар эч качан тамакты ысырап кылышпайт экен. Дайыма ошол тамакты баягы жеп түгөтмөйүнчө мындай ыргытышпайт экен да, оңой менен ошолордон ысырап чыкпайт экен. Мисалы, болгон тамакты экинчисинде жылытып же болбосо башка менен аралаштырып, башкача тамак кылып, ушундай
мындай тамакты көп ысырап кылышпайт, тамак эле эмес, бул жерде продукттар, кандай нерселер көп ысырап кылышпайт экен. Анткени буларда дагы эски баягы убактарда мындай баягы аябай кыйын заманда, кыйын убактардан өткөн экен дагы, буларда дагы ошондой баягы тамакты ысырап кылуу буларда дагы бир кандайдыр бир айып болуп эсептелет экен. Ошон үчүн көп учурларда булар тамакты ысырап кылбакка чоң аракет кылышат экен. Эми мен өзүмдү бул жерде бир көп баягы досторум бар, кытайлар менен көп тааныш болуп калдым да, ошолордун кантип акча чогултаарын дагы мен өзүм бул жерден байкоо жүргүзүп көрдүм да. Бул жерде биринчи булар эч качан акча сарпталуучу жайларга барышпайт экен. Мисалы, бекер пляжга барышат экен көп учурда. Бир да тыйын коротпостон барып эс алышат. Мисалы, биз бул жерде Дубайда мисалы аябай кымбат пляждар бар, аябай кымбат эс алуучу жайлар бар. Бирок көп учурларда ошондой жерлерде кытайларды көрбөйсүң. Анткени кытайлар мындай учурларда дайыма жанагындай бекер пляждарга, бекер баягы акча, бекер пляждар, бекер эс алуучу жайларга барып, ошо көп акча сарпталган жерлерге барып эс алышып келишет экен. Анан жанагы бар эми албетте андай бай адамдар, алар өздөрү комфорттуу жашаганды жакшы көрүшөт, алар өздөрү барып эс алган жакшы көрүшөт. Орточо адамдар ушундай бекер пляжга барып, бекер эс алуучу жайларга барып, өздөрүнүн полотенцаларын, өздөрүнүн кийимдер, өздөрүнүн баягы самын, шампуньдарын алып барышып, ошол жерден бир дагы тыйын коротушпай, ошентип эс алып чыгышат. Буларды эч качан мындай ошондой орточо населенияны эч качан ушундай жанагындай кымбат жерлерде же болбосо жанагындай акча төлөп кирүүчү пляждарда же болбосо эс алуучу жайларды көрбөйбүз да. Бул ушуну байкадым мен биринчи. Экинчи, булар күн ысыкта, мисалы, биз балдарыбызды каяка алып барабыз? Биз балдарыбызды жанагы соода борборуна алып барабыз. Ошо оюнзак болгон борборлорго алып барабыз, же болбосо кинотеатрларга алып барабыз. Булар болсо көп учурда андай жерлерге алып барышпайт экен. Анткени алып барган жерлерде көп учурда баягы бала 1 саатка тойбойт, 2 саатка тойбойт, мисалы оюн ойноп эле. Көп учурларда кытайлар андай жерлерге алып барышпайт экен. Булар мисалы мен байкаганымдан, мисалы бул жерде Араб Эмираттарында бекер көп китапканалар бар. Ошо кытайлар балдарын, мен байкашымча, мен дагы көп китапканаларга алып барам балдарымды. Ошо менин байкашымча бекер китапканалардын баарында кытайлар балдары менен барышат. Ошол жерде барып бекер китептерди саат менен окушуп, ошол жерден баягы акча төлөп эле китепти алсаң болот да, карызга алып китепти окуп, анан кайра окуп бүткөндөн кийин кайра тапшырсаң болот. Ошол жерде дайыма Кытай улутундагы балдарды көрсө болот. Ошо Кытай улутундагы балдар мамалары менен, аталары менен, папалары менен, аталары менен, апалары менен барып, ошол жерде китеп окуп, мисалы эртең менен барса кечке чейин бир китеп окуп бүтмөйүнчө ошол жерден чыгышпайт да. Булар китепканалар, булар мисалы бир жумада 2-3 жолу алып барышат мисалы. Ошон үчүн көп байкасаң кытайлардын балдары кадимкидей эле аябай акылдуу болушат. Менин бул жерде таң калган нерсе, ошол китепканаларда жалаң кытайларды гана көрүүгө болот да. Мисалы башка улуттан албетте бар, бирок көп учурда ошол мындай ошол китепканаларда болгон адамдардын саны көбүнчөсү ушу кытайлар болот да. Күнүгө ошол китепканаларга барып, сонун бекер китептерди окутуп, ошолордон мисалы жанагы балдарын кечке тиги жанагындай гаджеттерге отургузбай, булар дайыма китеп окутуп, анан кийин ошол менен кошо балдарын дагы өздөрүнүн баягы акыл эсин мындай көтөрөт экен да. Бул экинчи болду өстой. Эми ошондой китепканаларда бир күн кечке жүргөндө албетте балдардын жана ата эненин дагы курсагы ачат, ички тамак жегиси келет, суу ичкиси келет, кофе ичкиси келет дегендей. Ошол китепканалардын ичинде да атайын кафе, жана столовыйлар бар албетте. Бирок көп учурда дагы ошол жана Кытай ата энелер дайыма өздөрүнүн жанындагы эмне алып жүрүшөт? Булар жанагындай кичинекей контейнерлерге үйүндө тамак жасап алып келген, ошону чогуу ала келишет дагы, барып атайын ошо китепканалардын кафелерине барып, же болбосо столовыйна барып, ошо тамактарын ысытып, ошол жерден тамак ичет дагы. Булар ушул убакты дагы ушул мындай китепканада дагы бир тыйын колдонбой чыгышат. Ошол өздөрү үйлөрүнөн алып келген тамактарын жылытып, өздөрү үйлөрүнөн алып келген сууларын ичип, анан кийин ошол жерден баягы китеп окуп, анан кийин чыгышат да. Бирок бул жерде айта турган нерсе, мисалы ошо кафелерде деле билинбей көп акча кетет, мындай карасаңар. Ошон үчүн мындай бул жерде аябай кыйын аракет кылышат экен да. Булар мындай так эч качан мындай жалкоолонушпайт экен, эч качан тажашпайт экен. Анан эч качан элдер эмне дейт, анан
уят эмеспи деген мындай ойлор жок экен буларда. Эми 4-чү, булар көп учурда жанагы Кытайдын аялдары жанагындай чачтарын жазуу салондору болобу, же болбосо тырмак, же болбосо жанагындай маникюр, педикюр жанагындай салондорго көп акча коротушпайт экен. Көбүнчө менин байкаганда аялдардын көптөрү ушу маникюр, педикюр, же болбосо чач жасалгал, же болбосо каш териме, андай мындай болгон башка аялдарга таандык баардык териүүлөрдү өздөрү үйлөрүндө эле жасашат экен дагы. Кээде мен сурайм да аларданчы, силер каяктан жасап келдиң тырмагыңа, сонукен маникюрүн каяктан жасаттың десем, жок үйдөн эле өзүбүз жасайбыз дейт. Мисалы каш тергенде эле үйдөн жасап коем. Кээде болсо тиги ютубтан деле карап чачтарыбызды кыркып коебуз дейт да. Аны эмнеге салонго көп барбайсыңар деп сурасам, салонго баруу бул дагы бир акча мындай сарптоо дейт да. Аны биз колубуздан келишинче ошо акчаны чогултуп, ошол акчаны башка бир нерсеге инвестициялаганды жакшы көрөбүз. Ошол салонго кеткен акчаны биз башка мындай өзүбүзгө дагы пайда, ошо акча дагы көбүрөөк акча алып келүүчү инвестицияларга сарптайбыз дейт да. Үйдө мисалы үйдө жасалуучу нерселерди жөн эле оңой эле үйдө жасап коебуз дейт. Ошол экен. Эми 5-чи достор, булар бир нерсе алып жатканда же бир тейлөө сатып алып жатканда сөзсүз арзандатуу же болбосо кандайдыр бир скидка сурашат. Мисалы кандайдыр бир идиш жуугуч машина же болбосо кир жуугуч машина алып барганда дайыма сурашат экен. Мисалы мен могул машинаны азыр накт акча менен, наличка менен алам, сразу алам, а сен мага ошол баасынан кадимкидей эле 10%, 15% түшүрүп бересиң. Же болбосо мен албайм деп ушундай кадимкидей баягы соодалашат экен дагы. Ошол көп учурда ошол алып жаткан нерсесин дайыма скидка менен, дайыма арзандатуу менен алганга аракет кылышат экен. Бул достор 5-чи болду. Эми 6-чы, булар өздөрүнүн үйлөрүндө өтө экономдуу болушат экен. Мисалы тамакты көп ысырап кылышпайт экен. Мисалы мен байкаганда көп эле кытайларды байкап жүрөм, ушундай светтерди, сууну мындай аябай үнөмдөп колдонушат экен. Мисалы бир бөлмөдөн башка бөлмөгө кирип бара жатканда дайыма светтерин өчүрүп, мисалы сууну, мисалы байкадым, тиштерин жууп атканда да мондай сууну өчүрүп, мындай көп мындай ысырап кылышпайт экен да. Анткени бул дагы кандайдыр бир акчанын мындай жөн эле башка жакка кетип калышы дейт. Ошон үчүн акчаны сарамжалдуу колдонгонго аябай көп аракет жумшашат экен достор. 7-чиге келдик. 7-чи, булар дайыма өздөрүнүн ата мекендик товарларын гана колдонушат экен. Арзан, мисалы алардын Mercedes же болбосо кандайдыр башка бир улутта, башка бир өлкөнүн маркаларын ала турган акчалары бар, бирок өздөрүнүн дайыма ата мекендик продукцияларын колдошот экен дагы. Өздөрүнүн машинасын, өздөрүнүн телефонун алышат экен. Мисалы алар албетте алардын өздөрүнүн маркалары, өздөрүнүн арзан да болот, биринчиден. Экинчиден булар өздөрүнүн баягы ата мекендик товарларын колдоп аткан болот. Ошол достор, бул эң таанымал ыкмалар болду. Андан башка дагы булардын көп акча чогултуу ыкмалар бар экен. Бирок биз бул видеодо ошо 5-6 эле жагын карап көрдүк. Менин оюмча бул тема сизге абдан кызыктуу болду деген ойдомун. Биз мындан дагы башка өлкөлөрдүн дагы, мисалы башка европалыктардын же болбосо корейлердин же болбосо түрктөрдүн же ар кандай дүйнө жүзүндөгү башка улуттардын дагы кантип акча чогултуу боюнча дагы ушундай рубрикаларда кээде сүйлөшүп турабыз. Анда эмесе достор, лайк басканды унутпаңыздар, жазылыңыздар жана кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.